Биз съезде айтканда бир да президентти, бир да партия корголгон эмес деп. Анан президент Жээнбеков ушул сөздү кайталады. Ал деле түшүнүп турат. Бирок бүгүнкү күндө президент заложник болуп калды жанагы башка оюнчуларга. Президент эч ким укпай атат. Собесте айтпадыбы, таза шайлоо болсун деди. Сиз коопсуздук кеңеши жөнүндө айтып атасыз, Өмүрбек мырза, азыр айтып атышат. Сиз иштеп жаткан учурда ушулардын баарын айттыңыз беле? Мен көп нерсени сүйлөшкөм. Даже мына райым жөнүндө сүйлөшкөндө мен айткам, давай камайлы райымды. Десем, өмкө Кудай ырсын, мен бир тиын алган эмесмин райымдан деп айткан. Дальше мен просто эркекмин, көп нерсени айткым келбей атат. Коомчулукка ачык айткан эмес белесиз? Жок, ал экөөбүз сүйлөшүп атабыз да. Көп фактылар бар. Анын баарын айта албайсың да. Жок, коомчулукка ачык айтса болмок экен, иштеп жаткан учурда кырдаалды оңдош үчүн деп айтып жатышпайбы азыр? Жээнбеков жакшы президент болсун. Тарыхта жакшы президент болдон калсын. Эртең 3 жыл бүтөт срогу. Элдин арасында жүрсүн деген ойдомун. Потому что мен Сооронбайды 95 жылдан бери экөөбүз доспуз. Маселени жашырдыңызбы деген? Жашырган жокмун. Болгону деп айтып атам. Бирок бүгүнкү күндө ал жанагы эмелерге алы жетпей калды, ачык айтыш керек. Заложник болуп калды. Айрымдар айтпайбы, болгондой партияга киргенде гана айтты, буга чейин айтса балким кырдаалды алдын алууга мүмкүн болмок депчи. Анан кийин жумуштан кеткенден бардык айтат. Мен генералдарга нааразымын, тигилерге нааразымын, ушулар бизде айтпай жүрүптүр деп. Мен айтып атам, генералмын Суаналиев. Антпеңиз, мыйзам жолунда болуңуз деп. Нет вопросов. Албетте.